Бишкек азыр учурда дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын сап башында турат. Тагыраагы 14 декабрга карата Бишкектеги абанын курамында эл аралык көрсөткүчтөр боюнча уулуу заттар 300 микробөлүктө эсептелинип, ден соолукка өзгөчө кооптуу катары көрсөтүлүүдө. Бул маселе боюнча бүгүн маалымат жыйын өтүп, анда бүткүл дүйнө экологиялык көйгөйлөргө тынчсызданып, автоунаа күйүүчү майынын заманбап стандарттарына өтүп жаткан чакта Кыргызстан сапасыз автоунаа күйүүчү май таштоочу жай болуп кала берүүдө деп сынга алынды. Анткени Кыргызстандын экономика министрлиги ЕЭПК бажы биримдигинин бензин менен дизелдик отун сапатын көзөмөлдөгөн техникалык регламенттин өлкө аймагында күчүнө кирүү мөөнөтүн узартуу боюнча өтүнүшү менен кайрылган. Биздин экономика министрлиги кайрылып туруп, былтыркы жылдын август айында ЕЭПКнын коллегиясы ушул кайрылууну колдоп, бизге дагы 2 жылдык мөөнөткө узартып калды да. Бирок ал жерде алардын дагы негизги болсо, шутоосу болчу, неме болчу да, биздин жергиликтүү нефти кайра иштетүү заводдорго колдоо көрсөтүү максатында алар бүгүнкү күндө даяр эмес. Ошолорду колдоо үчүн 2 жылга ал эми импорт болсо толугу менен тыюу салынат деп коет дагы. Бирок ал жерде бир мындай национальный стандарт соответствия бар деген бар да. Ошого жараша, мисалы үчүн эми аны айтсак, бизде бүгүнкү күндө стандарттар болсо 82-91 жылкы бар Советтер Союзунда кирилген стандарттарды колдонуп келе жатат да. Ошондой эле жыйында бүгүнкү күндө улуттук стандарттарга жараша деп туруп, бирок тилекке каршы кээ бир биздеги айрым күйүүчү май ташыгандар эч кайсы класска илинбеген, өтө төмөнкү сапатта күйүүчү майды ташып келүүсүн улантып, жарандардын жана мамлекеттин экономикасына чоң зыян келтирип жатканы айтылды. Биздин баягы трейдерлер деп койсок болот, алар өтө эле баягы даже 2 класска илинбеген, шлаковый мусор да, мындайча айтканда, ошондой отундарды Кыргызстанга алып келип туруп, биздин ошо айлана чөйрөбүзгө, биздин жарандардын ден соолугуна, биздин мамлекеттин экономикасына аябай дагы чоң зыян келтирип жатат да. Мындан сырткары аталган маалымат жыйынга катышкан Жашыл энергия коомдук фондунун жетекчиси Анара Султангазиева кыргыз өкмөтүнүн сапасыз күйүүчү майларды колдонууну узартуу аракетин кыргыз жарандарына кыргын уюштуруу менен салыштырды. Анын айтуусунда Бишкек абасы эң кир деген шаарлардын тизмесинде 1-орунга чыкты. Мунун негизги бирден бир себеби Кыргызстанда колдонулуп жаткан сапасыз күйүүчү майлар. Бирок муну биздин өкмөт көрүп туруп, бизге кам көрүүнүн ордуна атайын эле кырып аткандай сезилет деген пикирди айтууга аргасыз. Ушул булганган абанын баягы эсептейтин цифра менен айтып кетейин. Жанагы оон менен воздун баардоосу боюнча жылына 7 миллион адам өлөт экен. Ал эми жанагы жүрөк оорулары, өпкө оорулары, аллергия, азыркы учурда жанагы пандемия. Бул пандемиянын бирден бир катализатору болот ушул биздин аба. Канча адамдар ооруйт, өлөт, мунун баарына качан көрөт биздин өкмөт? Буга улай эле Анара Султангазиева бүгүнкү күндө жолдун боюнда эле күйүүчү майлар сатылып жатат, бирок аны көзөмөлдөп тыйган эч ким жок деп сынгалды. Ошондой эле ал биздин алакандай шаарыбыз ышталып отурат, бирок биздин өкмөт уктап отурганы кейиштүү жагдай экенин айтып, жаңы бийликке кайрылып, бул маселеге тезинен көңүл бурууга чакырды. Төмөн баадагы шлак бензиндерди алып келип, бизди сатып ушул жерге арзан жолдун боюнда деле сатат, өзүңөр көрүп атасыңар, Аны тыйган киши жок. Аны караган көзөмөлдөгөн органдар каякта? Эмне кылып атышат? Ошондой суроо туулат да. Качан биздин мамлекет ошо өнүгөт? Биздин Бишкек алакандай эле болгон шаар. 1.028.200 адам бар экен. Расмий маалымат боюнча былтыркы. Биздин аркабыз, биз деген жанагы мегаполистеги аталган шаарлар, Тегеран, Нью-Дели, Пекин деген шаарларды артка калтырып койдук. Алар миллионный тиги, миллиардный тиги жашоо калктары менен, адамдары менен чоң шаарлар. А биздин алакандай шаарыбызды ыштагандан ыштап эле келе жатабыз. Качан бул токтойт? Качан биздин өкмөт? Мен ушул жаңы мамлекет, жаңы өкмөт келгенде ушул үмүттөндүм эле. Ушул мурунку өкмөттөрдүн кылып кеткен баягы иштерин оңдоп түзөп, баягы тиги анализдейт го десем, жок. Ошол эле боюнча ошол иш жүрүп эле жатат. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы ушул маселе боюнча өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып, Бишкектеги абанын булганышы боюнча билдирүү таратты. Анда баш каладагы абанын сапатын дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түшүп кетишин, өкмөттүн тиешелүү мыйзамды кабыл алууну кечеңдетиши менен түшүндүргөн. Бишкек дүйнө жүзү боюнча кара түтүн каптаган, абасы булганган шаарлардын сап башына чыгып жатат. Эми ошол кара түтүндөн арыла албай,
Оору күчөп жаткан чакта элдин саламаттыгына каршы дагы бир зыяндуу долбоорду тымызын өткөргөнү жатышат. Мага белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги бажы биримдигинин бензин жана дизелдик отундун сапатын көзөмөлдөгөн техникалык регламентин өлкө аймагында күчүнө кирүү мөөнөтүн узартууну демилгеледи. Министрлик Кыргызстаныбыз сапаты өтө начар бензинди колдонууну улантып, таштанды таласы бойдон калышын жактап жатышат. Эң кызыгы, бул долбоорду талкуулоо 2021-жылдын 24 январында аяктайт. Ошол учурда документти экономика министрлигинин сайтынан табуу кыйын. Менимче бул кокустук эмес, атайын пландаштырылган эле иш. Жалпы элдин эмес, бир уч топтун кызыкчылыгы үчүн документти арыдан бери өткөрүп жиберүү аракети. Жарандардын кызыкчылыгын эң жогору коюшу керек болгон мамлекеттик органдын бул аракети чыккынчылык катети. Долбоор кабылданса, төмөнкү сапаттагы К3 бензинин жана дизелдик отунду колдонууну уланта беребиз. Аларда абаны булгаган зыяндуу заттар абдан көп. Эгер өкмөт начар сапаттагы күйүүчү отунду сырттан ташып келүүгө жана өлкөнүн ичинде өндүрүүгө тыюу салса, абанын булганышы бир топ азаймак. Дүйнө жүзү боюнча К4 жана К5 сапатындагы бензин евро 4 жана евро 5тин аналогу колдонууга ылайыктуу деп эсептелет. Бирок мыйзам долбоору өтүп кетсе, андай сапаттуу бензин бизде 2023-жылда гана сатыла баштайт. Анда да техникалык регламентти киргизүүнү дагы жылдырып салышпаса эле. Ага чейин кара түтүндөн арылбай тумчуга беребиз. Анткени биз сапатсыз бензинге тыюу салууну көздөгөн мыйзам долбооруна өкмөт эмдигиче корутундусун бере элек. Буга чейин 2019-жыл ноябрь айында да Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаарларын бири аталган эле. Мындан улам акыркы жылдары каланы каптаган кара түтүн маселеси шаар тургундарын тынчтандырып келет. Анткени адистер абанын булганышы бир гана өпкө ооруларын алып келбестен, ички органдар жабыркатып, жүрөктү алсыратып, көк боор, ашказан, өт сыяктуу органдардын ишин бузарын айтып келишет. Бирок бул маселе эң башкы көйгөйлөрдүн бири болгонуна карабастан, өкмөт буга кайдыгер караганы коомчулукту иренжитүүдө.